Assalamu alaikum агайым тугандар. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен сүйүктүү теле көрүүчүлөр, коомдук биринчи каналда баарыбызды күттүрткөн Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Майрамыңыздар менен, майрамдык маанай менен сиздерге жалындуу ысык салам. Албетте жалпыңыздарга жакшы маанай, жагымдуу кеч каалайбыз. Барыңыздарды көгүлтүр экранга жакын чакырабыз. Кызыктын баары али алдыда. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз албетте эле майрамдык берүү болмокчу. Барыңыздарды Кыргыз Республикабыздын эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз жана 4 бурчтан дүйнөдөн элдин баарын чогулткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен дагы ачылышы менен барыңыздарды куттуктайбыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Майрамың менен Гүлжайна. Рахмат, бирге болсун. Майрамдык маанайларыңыз кандай? Ой, сонунда билесиң, биз кичинекей кезибизде эле 9 май, 1 майды кандай күтсөк, мен азыркы биздин эгемендүүлүгүбүздү ушунчалык күтөм да, анткени кыргыздын өзүнүн жеке бир майрамы. Менчик майрамыбыз биздин. А бирок бүгүнкү менчик майрамыбызда биздин эфирдин кадырлуу коноктору кимдер экен? Аны азыр сага сыр болуп турсун. Бул кызды экөөбүз деле теледен көргөнбүз. Бүгүн биздин төрүбүзгө келет. Анда Санжар чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Албетте эле жекелер айткандай эле сиздер үчүн өзгөчө таланттуу ырчайымды чакырып келдик туугандар. 2016 болуп өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган этнохит сынагынын жеңүүчүсү, 2017 жылда Асман аттуу теле долбоордун жеңүүчүсү Жанар Туратова келип турат Салам Кыргызстанда. Кол чалар менен тосуп алыңыздар. Жанар айым, саламатсызбы? Кош келипсиз. Биз сизди көргөндө өзгөчө кубанычтабыз. Келиңиз төргө. Кол чалар. Кош келипсиз. Кош келипсиз Жанар айым, саламатсызбы? Майрамдык маанайыңыз менен бөлүшүп келип турасыз. Келериңиз менен эле биздин студиябыз аябай жарык боло түштү. Эң алгач этнохитти уттуңуз, андан соң Асманды уттуңуз. Эми Салам Кыргызстанга келип отурасыз. Бул дагы өзүнчө бир жеңиш. Жеңиштериңиз менен куттуктайлы. Чоң рахмат. Ушул учур менен пайдаланып, ушул долбоордун авторуна чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерди ушундай көрүп атканыма да абдан кубанычтамын, анткени сизди дайыма экрандан көрчүбүз да. Биз да сизди ар дайым экрандан көрүп жүрчүбүз. Орун алды да. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым жеңиштин байрагын желбиретип жүрө бериңиз. Өзүңүз жаш болсоңуз дагы мынакей нечендеген ийгиликтерди жаратып келатыпсыз. Ушул ийгиликтериңиз жөнүндө дагы бир сыйра толуктап айтып кетсеңиз, канчанчы жылдан бери сахнага чыктыңыз? Жана ошол жылдан бери кандай ийгиликтерди жаратып атасыз? Чет мамлекеттерге барып, мен жакынкы эле ушул 2 айдын ичинде эле уккам. Уфада өткөн чоң конкурстан жеңүүчү аталыпсыз, кийин Өзбекстанга барып, ал жактан жеңүүчү болуп келипсиз. Ушуларыңыз жөнүндө кайсы чыгармаларды аткардыңыз? Кантип жеттиңиз? Ийгиликке жетиш сиз үчүн оорлук жараткан жокпу? Жол кирей канча экен деп коюңуз. Жол кирей канча экен, анан канча сом алып келдиңиз ал жактан? Ошо акчасын айтып койсоңуз. Негизи ушул мен улуттук консерваторияда окуйм, элдик ырдоо бөлүмүндө. Анан ушул 3 курстан баштап сынактарга акырдан катыша баштадым. Эң биринчи сынак бул Москвада өткөн. Канча балдардан канча убакыт өттү? 4 жылдай болду. 4 жыл мурун. 4 жыл, 3 жылдай. Ошол жерден экинчи орун багындырып келгем. Бул негизи ар бир сынак мен үчүн сынак деп уксам эле катышкым келе берет. Анткени ар бир сынак өзүңдү сыноо, өзүңдү билүү, өзүң кандай коркунучтар болсо ошолорду жеңе алат экенсиң да. Буюрса жакшы болуп келатат, коркунучтар жеңилип атат. Жеңилип атат, Ал эми Жанар айым айтып кетсеңиз, бул жыл сиз үчүн айттыңыз аябай өзгөчө жемиштүү болуп атат, бир башкача болуп атат дедиңиз. Балким бунун дагы себеби Асман теле долбоорундан жеңүүчү болгонуңуз менен байланыштуу. Ооба, ошон менен да байланыштуу, мүмкүн мүчөлүү жаш менен да байланыштуу. Мүчөлүү десе 12 жаш эмес. 36 жаш эмес. Жакшы долбоорлорго катышып, фестивалдарга катышып, башка элдердин маданияты менен таанышып, башка элдердин ушул жакында Якут элинин ооз комузу болот экен. Биздикинде. Якут элинин ооз комузу. Якутияда. Ошол жерден гастролдон ооз комуз алып, үйрөнүп, ошо мен ыр жаздырып буюрса бүгүн ырдап берем. Асманда сиз уттуңуз, бирок канчалаган, эгерде бул кастингге чейин болсо миңдеген адам кастингден эле өтпөй калды. Андан соң жүздөгөн адам финалга чейин жеткен жок. Финалдан дагы 10дай адам утулуп калды. Ар түрдүү сөздөр болду, миш-миштер болду. Асмандын уюштуруучусу жөнүндө, Асмандын ичинде болуп аткан процесс жөнүндө деги эле баары калыс болдубу? Эми албетте эле жеңүүчү калыс болду деп айтат, бирок өзүңүздүн да оюңузду айтып берсеңиз. Чындап эле ушул Асман теле долбооруна жаңы келгенде
бир турга өтсөм эле мындай Ниет кылган. бир видеом чыкса өзүмө дагы тажрыйба болот деп келген болчумун да. Абдан жакшы долбоор болду да. Биринчи сезон болду. Бул элдер дагы мындай азыр көнүп калышты да, асман тил долбоору депчи. Ичинде болгон кандай съемка учурлары деги эле ошо уюштуруу топ абдан достук мамиле, жылуу мамиледе болуп атты да. Эч кандай ичинде катуу көрө албастык же конкуренция андай катуу болгон жок да. Сынакка чейин сиз жалгыз башыңыз жүрсүңүз, андан соң сынактын шарты боюнча жеңүүчүгө бир канчалык жылга контракт түзүлөт, продюсер менен иштейсиз. Айтып кетсеңиз, экөөнүн айырмасы продюсер менен чогуу кандай экен, продюсер жок иштеген кандай экен? Ушул Асман теледолбоорунун автору Дарика Асылбашева. Ушул ыраазычылык билдирем ушул проект үчүн. Жана ушул жеңгенден кийин 1 жылдык контракт түздүк Дарика Асылбашева менен. Иштешип жатабыз азыр. Албетте жакшы жактары абдан көп. Анткени жалгыз жүргөндө мисалы баары бир аз кыйын болуп калат да. Продюсер менен жүргөндө тааныштар көбөйө баштайт. Анткени продюсердин өзүнүн шоу дүйнөсүндө көп тааныштары болот да. Назир эже, Санжар. Башталды. Жакшы. Чыгармачылыгыңыз аябай сонун экен. Ийгиликтерди жаратып атыпсыз. Орусурлар кетти ошет. Эң жакшы Азыр эми бамбидет. Эми бирок чыгармачылыктан сырткары айымдын жеке жашоо деген болот. Жеке жашооңуз жөнүндө баштасаңыз, кайсыл жердин кызы болосуз? Канчанын тамагын ичип атасыз дегендей, канча бир туугансыз? Ушулга жооп берсеңиз, андан ары дагы беребиз. Кайсыл жердин кызы болосуз? Негизи түп жагымды айтайынбы? Түп жакта айтсам, Нарын облусунун Жумгал районунун Саячка турбайсызбы? Кайсыл жерде чоңойгонсуз өзүңүз? Бирок өзүм ушул Саката районунун Люксембург. Сакатадабы? Люксембургдун кошунасыз турасызбы? Люксембург айылында чоңойгом. Канча бир туугансыз? Өзүңүз жөнүндө кеңири айтыңыз. Азыр биздин көгүлтүр экранда отурган кыргыздын баарысы кандай кыз экен? Бойдокпу, бойдок эмеспи? Эмне болгон? Аябай кызыгып жаткан болуш керек. Биз 5 бир тууганбыз. 4 кыз, 1 эркек. Ушу ата-энем Люксембургда турат. Жеке жашоом абдан мисалы кышында ысыкөл кандай тынч болсо, жеке жашоом азыр ошондой. Ошо бойдон эле тынч турат. Келиңиз анда, биз суроолорго канааттандык окшойт. Анда сизден бир куплет болсун. Атай Огонбаев атабыздын жаштарга арналган чыгармасын аткарып берейин. Эксклюзив бир гана сиздер үчүн жагымдуу чыгарма Жанар Туратовадан. Bulbulдар гана сүйөт ой гүлдөрдү, муңайым гана добуштай үндөрдү. Бурала басып асырдашкан мындай кымбаттуу жырга элибиз ой, элибиз элибиз ай. Ой, Ай, баракелде. Чоң рахмат. Бул орунуңузда аткан эле дароо кийинки суроо келип кетти. Сиз азыркы ушул учурда Кыргыздын эгемендүүлүк күнү майрам болуп атат, көчмөндөр оюндары майрам болуп атат. Ошол эле сезимдердин үстүндө бир суроо сизге. Бул Кыргыздын желегин желбиретип, Кыргызстандын атынан сынакка катышып атканда, деги эле өзүңүздүн атыңыздан сынакка катышып атканда, жөнөкөй эле мектепте отурган экзаменде адам кандай толкундан кандай сезимдер жашаса, сиз ошол сынактарда сезген сезимдериңизди айтып берсеңиз. Ошондо Кыргызстандын намысын коргоп жүргөндө сезимдериңизди. Фестивалдарга чыкканда ал толкундоо болбойт. Кыргызстанга таштап кетесиз. Толкунданбайсыз. Анткени Кыргызстан бүткүл Кыргызстанды ойлоносуң да. Анан тескерисинче мындай намыс менен. Дем күч менен, намыстанып, канчалаган азыр Кыргызстанда кыздар, жигиттер ушундай сынактарга катышсам, мен да талантымды көргөзсөм,
мен дагы ушундай ийгиликтерди багынтырсам деген ой менен жүрөт, бирок тилекке каршы кадам аттабайт. Ошолорго болгон кеңешиңиз эмне кылыш керек, кандай чечимдерге, кандай кадамдарга барыш керек сиздин оюңузча? Эң ушул негизги мен оюм, адам кайсыл кесип болбосун, кайсыл иш болбосун, биринчи кадам таштап, ошого биринчи кадам ташташ үчүн дагы чоң күч керек экен да. Негизи эле биринчи кадамды коркпой таштагыла деген. Мен байкап көрсөм, ушул элдик вокал, элдик ыр, элдик ансамбль деп калдыңыз. Жана репертуарыңыздагы байкап көрсөк, мындай ор басырыктуу, улуу сөздөрдүн өзгөчө маани берген, манас жөндөр ырлар экен, элдин байлыгы жөндөр ырлар экен, байыркы тарых жөндөр ырлар экен. Өзүңүз айтып калдыңыз, мындай жапжаш кыз болуп, эмнеге ушундай оор ырларды тандадыңыз, ушундай репертуарды тандадыңыз? Деги эле башка бирөө кеңеш бердиби же өзүңүздүн рухуңуз ошону каалап турабы? Өзүмдүн рухум каалап турат окшойт, бирок бул кандай десем, сиз айткандай элге кеңири тараш бул бир аз оорураак болуп калат экен да. Ошон үчүн жанагы айтып кетпедимби, жаңы стиль издөө бул элдин ортосундагы анан жанагы философиялык ой, ошонун ортосунда бир орто бир алтын ортосун тапсак деген ойдобуз да. Санжар мырза айткандай эле оор ырларды өзүңүздүн каалооңуз менен тандап алыпсыз. Мындай карап көрсөңүз, биздин кээ бир атактуу ырчыларыбыз башында жеңил ыр менен элге таанылган да. Жеңил ырдасаң, ал ырлардын ырдабай эле коюн, мүмкүн алар таарынып калышы мүмкүн. Бат элге жетет да. Сиз ошодон корккон жоксузбу? Мындай оор ырларды тандап алдым. Эл мени тааныбай калбайбы? Элге ушунчалык жеткириш кыйын болот оор ырлардычы. Мисалы, той топурларда же болбосо бир жерде отуруп ырдап бер десе, көбү түшүнбөй калышы мүмкүн да оор ырларды. Анан ушу жеңил ырларга эмнеге басым жасаган жоксуз? Эми ушул эл аралык аренага чыкканда, бул кыргыз маданиятын көргөзүш үчүн ал жерде жанагындай жеңил ырларды ырдап бербейсиң да. Ошондуктан мен ушул этно ырларга ушул 2 жыл басым жасадым. Анткени бул бир ыр менен биз мисалы өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтүшүбүз керек да. Ал түшүнүктүү. Жеңил ырларга ошол эми жеңил ырларга буюрса басым жасайбыз. Демек ошол изденүү үстүндө дегениңиз ушул турбайбы, бир ортону табайын деп атасыз. Олуттуу ырлар менен жеңил желпи эйт тойдой ырлай турган ырларды. жеңил ыр деп кайсы ырды айта аласыз, мындай мисалы? Кайсыл ырчылардын ырдап аткан ырын жеңил ыр деп эсептейсиз? Жок, эми жеңил ыр Жеңил салмагы жокпу кандай эми? Жок, конкреттүү ырчын айта албайм. Жеңил ыр дегени бул мисалы музыкада ырдоодо ар кандай жанрлар болот. Бул жөн гана поп жанры да. Мен азыр этно жанрында жүрөм да. Буюрса ушул поп менен этнонун ортосунда бир жакшы жаратылыш. Сиз кайрат кыргыз болгуңуз келет турбайбы? Жок. Андай делебиз. Этно менен поптун ортосунда. Опоңа кашты мондай тартасыз, чачты кийинтесиз, анан салафан пиджак кийип ырдый бересиз. Азыр 21 кылым болуп аткандан кийин ушундай абдан мода болуп атат. Бул дагы жакшы, бул дагы жаман эмес. Ар бир сиз айттыңыз, ошо кайсыл ырчын ырын жеңил деп ойлойсуз депчи. Эми ар бир ырчынын өзүнүн аудиториясы бар. Жеңил ырлары да бар, мүмкүн оор ырлары да бар. Негизи эле ушу шоу дүйнөгө аралашкан ар бир ырчыны мен сыйлайм, анткени бул дагы чоң бир эмгек да. Бир ыр болсо да ошол жаратыш, бул чоң эмгек. Албетте, анча-мунча бир ыр менен концерт берип өттүңүз, мен Жанарайым, кечирипсиз, мен жана сизден алыстабайын. Жанагы азыр айтып кетпедим, жеңил ырлар, анан сиз изденүүнүн үстүндөбүз депчи, клип тартабыз, стиль тандап атабыз депчи. Мисалы, кайрат кыргыз илгертен эмес, эми көп жылдан бери эле келе атат да. Мурда көп киши тааныбачу эле. Анан стилин өзгөрткөндө мага мисалы жакты стильчи. Өзүнө жарашыктуу, жашынакай эле, билбейм башкаларга кандай. Мен өзүмдүн оюмда тамашалуу эмес, мага стили жагат анынчы. Мисалы, сиз деле ошол сыяктуу башкача стиль менен чыксаңыз. Элибиз абдан мындай сындуу болот эмеспи?
ошондойдон мен бир аз корком да. Бираз коркуп турасыз, Ооба. Анда эмесе Жанар айым сизге чоң рахмат. Албетте эле биз туура түшүнөбүз. Мен ойлойм теле көрүүчүлөрүбүз дагы туура түшүнөт. Уялчак, назик жана алгачкы кадамын атап аткан Жанар айым балким кийинки берүүбүзгө келгенде дагы кенен дагы мындай ачык айкын сүйлөп берет. Бирок бүгүн бираз толкунданып берди. Эми азыр бираздан соң өз айткан улуу инсандардын оонуна, улуу инсандын сөзүнө жазылган жана албетте эле жаңы бир аранжировка менен сиздердин назарыңыздарга тартылган эксклюзив болот. Биз сиздерге тартуулайбыз. Жанар Туратованын аткаруусунда ага чейин бизге долбоорубуздун салтына айланган сурообуз бар. Буга чейин биз Кыргызстан сиз үчүн эмнедечи элек, бүгүн албетте эле чоң майрам болуп турат. Кыргызстандын жаркын келечеги дегенде сиздин оюңузга келген бир 3-4 сөз айтып берсеңиз. Кыргызстандын жаркын келечеги деген эмне сиз үчүн? Ар бир тармактын өнүгүү процесси. Ошол. Жана албетте эле биздин шоу бизнесибиз гүлдөп, өркүндөй берсин. Чоң концерттер, сапаттуу көбөйсүн. Баракелде, чоң рахмат сизге. Азаматсыз бул кол чабуулар сиз үчүн арнайт. Жана бүгүн жылдыздуу селфи дагы тартпай койсок болбойт. Анткени асмандан соң сизди канчалаган фанаттарыңыз бар, канчалаган күйөрмандарыңыз бар. Алар дагы каалоо тилектерин, ойлорун, пикирлерин калтырып коюшсун. Келиңиз анда жылдыздуу селфиге чакырабыз сизди. Жанар Туратованын фанаттары кол чабуулар. Чоң рахмат. Жанар айым, билесиз да, бизде келиңиз эң алгач сууданыбыз тийиңиз, булак суусу Шоро компаниясынын биздин башкы демөөрчүбүздүн бир аз сизди мындай жеңилдетип алалы, бир аз ушундай оор сулоордон кийин, кыйнагандан кийин эми татынакай жагымдуу оюнубузду даярдап койдук. Андан соң белегибизди бирегинге даярдапбыз. Биз азыр Жанар Туратованы ортого алып чыга туруп, реквизиттерибизди даярдайлы. Жанар менен чогуу мен катышам, жана азыр Назира эжеке экөөбүз дагы чогуу катышмакчыбыз. Ким канчалык деңгээлде мыкты катышып берет, сиздер тандайсыздар, эл тараза эл сынчы. Бирок сөзсүз түрдө белегибизди биз Жанарга беребиз. Кол чабуулар. Анда эмесе теле көрүүчүлөр, баарыбызга маалым, эстрадада элдеби бийчилердин арасында мыкты бийчилер бар, анан жыгач бийчилер бар. Бүгүн биз Жанар айымга жыгач бийчи деген конкурс даярдап койгонбуз. Жөн эле бийчи эмес, фитнес менен азыр алек болобуз. Кыргызстандын эң мыкты фитнес тренери Нурулия Барпиева, кол чабуулар. Кол чабуулар. Биздин жашообуз бир аз кыйын болсун деп Жанар айым экөөбүздүн колдорубузду жыгач кылып койдук, буттарыбызды жыгач кылып койдук, бирок колдон келишинче азыр Нурулия эмнени кылса, биз дагы ошону туураганга аракет кылабыз. Байкап туруңуздар, эл тараза эл сынчы, кимдики жакшы окшошот экенин чогуу байкайбыз. Меникиби же болбосо Жанардыкыбы. Биздин көрөрмандар даяр болсо кол чабыңыздар, теле көрүүчүлөр сыналга жакыныраак отуруңуздар. Нурулия айым, анда биз даярбыз. Биз сиздин сөздөрүңүздү угабыз. Жанар айым, Нурулияны точно тураш керек, дал өзүндөй кылыш керек. 1-2-3. Анда эмесе биз баштадык. Жыгач фитнес. 3-2-1. Давайте тез-тез, Санжар. Тез-тез. Болду, макул. И арка. Хорошо, Марк. Экинчи. Секирет. 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 Калдыр, Санжар, калдыр. Bir. Bir. İki. Kod. Хорошо, Кросс деген. Кросс. 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 Жанар айым жакшы окшотот окшойт. Молодец, повторяю. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, келиңиздер, Нурулия Барпиева кол чабып койсоңуздар болот. Жана колдорун байлап койсок дагы, жыгач кылып койсок дагы, мага жашыраак кылган
Жанар Туратовага кол чабуулар. Мен дагы чоңойгондо сизде болом. Салам, Кыргызстанда ден соолукка пайдалуу фитнес инструкторлордун фитнесте мындай көнүгүүлөрүн аткара албаган жыгач адамдардын фитнеси болду сиздер үчүн. Чоң рахмат. Нурайым, сизге чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жанар айым азаматсыз. Жана сиздер азаматсыздар. Кол чабуулар. Анда болсо келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге мындай кызыктуу оюн көргөзгөн бардык катышуучуларга чоң ыраазычылык билгизебиз дагы. Биздин үйдөн кур кетпейсиздер. Сиздерге биздин башкы демөөрчүбүз Шоро компаниясынан сонун сундуктарды берердин астында сизге эркин микрофон эл журтка кайрылып өзүңүздүн куттуктооңуз. Жан дүйнөмө эргүү берген Кыргызстанымдын асманы ачык болсун, дайыма ынтымак болсун. Бардыгыңыздарга жакшылык каалайм, майрамыңыздар менен. Жана жаңы стиль издеп атпадыңыз беле? Ушундай стиль кылсаңыз мыкты болчу да экен. Жыгач кыз дегендей. Сиз дагы элди куттуктап койгуз. Сиз дагы бизге бүгүн жакшы көңүл майрам тартууладыңыз. Бараңыздар менен ар дайым ден соолукта болгула. Ай баракелде. Чоң рахмат. Дагы бир жолу сиздерге алтындай убактыңыздарды бөлүп келген үчүн ыраазычылык билдиребиз дагы. Сиздерге биз өзүбүз эмес, албетте Шоро байке өзү сиздерге белек тартуулайт. Келиңиз Шоро байке. Шоро байкени тосуп алабыз. 2100 метр бийиктиктен булак суусунан табылган легенда суусу. Жана албетте эле Шоронун эң ден соолукка пайдалуу сонун суусундуктарынын баары Жанар айым бул сизге. Жана албетте эле Нурлан айым сизге дагы тияка бир баштыкка даярдап койгонбуз. Тердеп калдык. Ушул сулардын баары аябай пайдалуу, биз сизге бермекчибиз. Келиңиз Жанар айым, биздин Шоро байкебиз азыр мотоцикл менен сизди үйүнө чейин жеткизип коймокчу. Ар дайым бар болуңуз, келип туруңуз майрамыңыз менен. Кол чабуулар коюңуздар. Чоң рахмат. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Жакшы барыңыздар. Конокторду узатып коелу. Үйдү көрүп алдыңыздар? Эшик биякта. Эшик биякта. Эшик турса эчтен Ал чыкмай эми жок. Нурел айым болсо бул өзү эле кетип калат экен жүгүп. Жакшы барыңыздар. Эгерде сиздер бул билдирүүнү угуп жатсаңыздар, анда мен сиздер менен талкуулашууга мүмкүнчүлүгүм жок. Балким мен үйдө болбошум мүмкүн, шаарда да эместирмин. Эми мен өмүр бою эңсеп келген ишим менен алекмин. Эми гана үй бүлөм менен бирдикте тынчтыктын рахатына бөлөнүп жатам. Бул жашоонун бакыты табылса, анда бир жаралганыбызда да арман жок. Легенда, нагыз жашоо, учурдун маңызы. Bayızdabay birazga ötkönün görçü düynönün bir jalbırtap kayradan öçkönün görçü düynönün ardынан жоқуғансып bir ордунда тынч албай көчкөнүн көрчү дүйнө кирген судай шаркырап акканын көрчү дүйнөнүн жерден бери бырыскы бакканын көрчү дүйнөнүн жакырып тойго жаткансып шашканын көрчү дүйнөнүн түгөнбөгөн мезгилден ашканын көрчү дүйнөнүн дүнүйө 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 дүнүйө
Баарыңыздар билесиздер, булактын суусу кандай даамдуу. Тоого чыгып булак издебей эле легенданы алсаңыздар, булактын суусу ушул легенда. Албетте муну жөн эле кармап реклама кылбастан ичип көрүп коюңуздар. Ой, тиги бүгүнкү ой немеден дагы эфирден дагы мага конкурс аябай жакты. Эмнеге дебейсизби? Тиги Нурил айым аябай секирип атса, мен бул жакта туруп чарчап, тердеп кеттим. Мына бул дагы жакшы машыгуу да, бул кыздарга дагы өзүбүзгө да керектүү. Биз дагы ошо Нурила айымдай болушубуз керек да. Камырды жебей. Жок, мында колго илешимдүү болгон эле жакшы. Койчой. Арыктай эле, нан жебе. Мейли, нан жебей, камыр жебей эле. Бирок экинчи айым андан да кандай керемет. Үн десе үн, өң десе өң, чач десе чач, кал десе кал. Төрт тарабы төп келишкен кыргызыбыздын сыймыгы не деген кереметтүү кыз, Мындай байкасаң мага да окшошуп кетет. Калы жок, байкасаңыз кимдин сиңдиси экен, эле мактаныш эле. Кел анда биз мактанышканча Санжар чакыра калсын. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, аткаруучу актриса Жаналбек эле комузду мыкты ойногон ырчайым конокто болуп турат. Тосубаңыздар, Гүлнур Асанова, салам Кыргызстанда. Бали. Жакшысызбы? Мен бүгүн таң калып атпаймынбы? Тияктан акырын эле комуздун учун көрүп алып, комуз эмес эле гитара, сомбреро кийип келген окшойт Гүлнур Асанова. Кош келипсиз. Келиңиз. Кол чабыңыздар. Бирге ал. Өргө өтүп төмөн караңыз. Кандай келип алдыңыз? Жакшысызбы? Кыйналбай келдиңизби? Абдан сонун. Эң негизгиси маанайыңыз 5пи? 6. Маанай 6 экен. Жакшы. Байрамыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Келиңиз, эми сизге биз аябай көп деген суроолор даярдап отурганбыз. Себеби деген сизди канча деген көрөрмандарыңыз Гүлнур Асанованы качан чакырасыздар, Гүлнур Асанова качан келет деп кандай көптөрдүн өтүнүчү боюнча келип атасыз. Албетте кыргыз элинде өзүңүздүн олуттуу ордуңуз бар экен. Анда чыгармачылык жөнүндө сөз баштасак, чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар болуп жатат? Чыгармачылыкта Кудайым буйруса жаңылыктар алдыда, аны эл журт көрөт. Алдын ала айтып, мен мактанганды жаман көрөт болчумун. Бирок ошол эл аралык фестивалдарга катышып, жакында эле келгем Астана шаарында. Эң жакшы сыйлыктарга ээ болуп, кыргыздын желегин желбиретип, уят кылбай, сопсонун барып келдим. Кыргыздын нукура кызы сиздей болуш керек да, негизи. Анан кийин чет мамлекетке барганда кыргыздын кийимдерин көрүп, сизди көрүп, ого, кыргыздын кыздары баардыгы ушундай сулуу турбайбы деп суктанган күндөр дагы болуп атса керек. Анан ушул сулуулукту кантип сакташ керек? Кыздарга бир сыйра өзүңүздүн айтып кетпейсизби? Чачты кандай кылып, сиздей келбетти кандай сакташ керек? Рахмат. Мен сизге деле суктанам. Рахмат. Сиз айткандай, ошол чет өлкөлөрдө сөзсүз түрдө биздин кийимибизге, кийген кийимибизге, инструментибизге, албетте кээде келбетибизге суктанып калышат. Бул дагы жараткандын берген белеги деп биз сүйүнүп калабыз, кудуңдап деп койбоймунбу? Ал эми айымдарга кандай кеңеш берсем, көп боенбой, натуралдуулукту сактаса, эң жакшы бырыш түшпөйт. Ошол. Белдин көркү кур менен, сулуунун көркү кал менен депчи. Бетиңиздеги ушундай калдарыңыз менен сизди көп элдер жакшы көрөт да. Ушул калдар кичинекейиңизден эле барбы же кийин өзүңүз жасатып алдыңызбы? Кээ бирлер жасатып алышат экен, чектирип алышат экен да. Андайлар да угуп келем. Сиз айткандай, бул бир эле мен мурдумдун оң жагында кал бар болчу. Аны мен өзүм калоом менен Кудай да бул жака көчүрүп алам. Бул нерсени укчу элем кичинекейимде, бирок ишенбегем да. Анан бирок чындыгында ушул жагыма көчүрүп алдым. Жөн эле мынтип, Кудайым бул жака да чыгып кетсинчи, Кудай да. Эң негизгиси Гүлнур айым, сизде жараткандын берген нукура сулуулугу бар. Кудай кут кылсын сизге. Бирок чыгармачылыкта аябай чоң күрөшүп, чыгармачылыкта өзүңүздүн ушундай олуттуу ордуңузду таап иштеп калгансыз. Бирок эмнегедир акыркы жылдары чыгармачылыктан бир аз алыстагандайсыз. Мунун себеби эмнеде? Бунун себебин ден соолугума байланыштуу десем болот. Анча-мынча ош-кыйыш жашоо деп коетпу. Ошондой ларга байланыштуу болуп калды. Бирок баары жакшы, пландарды абдан койгонбуз. Кудайым буйруса баарына жетебиз. Эми келиңиздер, сиздин сулуулугуңуз жөнүндө бир топ эле мактоо сөздөр болду. Бул сөздөргө биз да кошулабыз, элибиз да кошулат. Майрамга бир аз нукту буралы. Канчалык деңгээлде сиз ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда, Керемет көлүбүздүн жээгинде болгондо кубанасыз?
Мен абдан кубанам, анткени бул бирден бир кыргыз элинин бардыгына, Кыргызстан деген мамлекеттин бар экенине ушул ой көчмөн оюну мындай белгилеп кетсек болот да, көчмөн оюнун башка мамлекеттерден келип, биздин салттуу музыкабыздан сырткары салттуу оюндарыбызды көрүп, катышып, көрүп кеткени бул өтө чоң жетишкендик. Конокторду чакырып атпайбызбы? Голливуд жылдыздарын чакырып атабыз. Балким келип калса, алар да кайтып барышат дегендей. Бирок быйылкы көчмөндөр оюнуна даярдык кандай? Сиз ошол жерде кыргыздын дагы бир ооз комуздарынын бир бийик деңгээлдерин көрсөтүп, ырдап ошол жерде катышасызбы? Даярданып атасызбы? Же балким улакка катышасызбы? Негизи эле жылда эле ошол көчмөндөр оюну өткөндө биз Кырчын жайлоосунда ошол биздин салттуу музыка, фольклор деп ошол чыгармаларды ошол жакта көрсөтүлөт. Ал эми ипподромдо жанагы ат оюндары жана башкалар көрсөтүлөт эмеспи? Ошол жакта биз кызмат өтөйбүз, албетте жардамдашабыз дегендей. Биз бекер үйдө жатпайбыз. Немесинде Назира эжеке, ошол ыр боюнча кетпедиби? Алыска кетип биз такыр унутуп калганга чейин белгилүү себептер менен Кырчынга бара албай калган телегөрүүчүлөрүбүз бар. Миңден ашык Боз үйдүн кооздугун көрө албай калган телегөрүүчүлөрүбүз бар. Ал жака барып сиздин ырыңыздын мындай сулуулугун, кооздугун уга албай калган телегөрүүчүлөрүбүзгө мүмкүнчүлүк түзүп, Салам Кыргызстандын сахнасынан ырдап берсеңиз сонун болмок комузуңуз менен. Абдрашид Бердибаевдин Түшүмдө деген чыгармасы бар. Ошол чыгарма менен мен көп ийгиликтерге жетишкем. Ошол бул эфирге келе атканда суранышкан көрөрмандар. Албетте ушул көрөрмандар үчүн биз ырларды арнап келебиз. Ошол өтүнүштү аткарып берсем, Суюлуп жылдыза бириңдеп, сулды шамала дирилдеп, айылдын алды эле терең сайой, ташыган дайраңа күрүлдөп, өзөндү бойлоп келатсам, койчу кантем алдымдан ачыктың, Ezilip sүйгөн ажалым, эсимде сенсиң ардайым, сенсиз беле жеңедеп бой, илип колдона кармадың, белегим ушул сизге де. Койчу кантем белестин агүрүн, ой, арына. Сыдырым соккона жел менен, самай чачың сеңселеп, жадымда турсаң буралып, ой, жалындай жүрөк энделеп, жаро керсиң түгөнгүр. Койчу кантем ай жаш баладай, ой, эрикке. Баракелде. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, албетте эле Гүлнур Асанованын жагымдуу чыгармасына барабыз көп болдук. Бирок таланттуу инсан ар тараптан таланттуу болот дегенде эле Гүлнур айым бизге маалым болгондой эле актриса дагы болуп жүрөт. Айтып кетсеңиз, канча тасмага тартылгансыз? Кайсыл тасмага өзгөчө эсте калды сизге? Баш аягы ондой кино тасмага катыштык. Анын ичинен Назира эже экөөбүз да бир фильмге катышып калганбыз. Негизи ушул эгиздер образын жаратып атканда мен өзүмдү эгиз болбогондуктан баягы
Айпери Нурпери болгондуктан Нурперинин кийимин Айпериге кийинип алып, Айперинин кийимин Нурпериге кийинип алып унчукпай айтпай тура берчү. Кайра тартылгандан зеригипчи. Андан кийин кайра тартып, сен эмнеге айтпадың десе, эки окшош да деп тура бергендери эсимде. Сиз өзү негизи ырчысызбы же актрисасызбы? Ким сиз деп койбойсу? Сизди мындай ырчы актриса дейт, а бирок актерский эмени бүткөнсүзбү же окуу жайды же болбосо ырчы фольклор жакты бүткөнсүзбү? Негизи өзүм музыкалык билимди 7 жыл алдым. Консерваторияны бүтүргөнүмө көп жыл болду. Негизи музыкантмын, ырчымын, профессионалдуу ырчылардын катарындамын. Анан сиз айтып аткандай актрисасыңбы дегенге жооп берсем, менин билимим жок. Бул Кудайдан берген талант. Бирок мен сыйлаган таланттардын дагы, мисалы үчүн Сабира Күмүшалиеванын дагы билими жок болгон, бирок кандай сонун образдар жараткан. Албетте. Эмечи, деги эле өзүңүз тартылган тасмалардын арасынан өзүңүзгө эң жаккан, ошол эле учурда эң мындай бир олуттуу, эң мындай бир оор сизге дагы жаратыш, ошол образды жаратышы оор болгон тасма кайсыл болду? Негизи чындыгында айтканда оор болуп, кыйналган образ жок болду. Бирок образдардын арасында Мезгил жана Алыкул тарыхый фильминде Зейнептин образын жараткам го, Алп акындын аялы болуп, элестетип өзүмдү анда турмушка чыга элек кезде багы айымдын образын жараттуу бир аз мындай ойлондурду да. Балалуу болгон, наристелүү болгон учурда наристеңди жоготуп, байга эле сиз айткандай үйлөп атканда мындай берилип, өзүмдүн наристемди жоготкондой болуп, мындай бир топко мынтип отургам да, элестетип. Ошол образ эсимде калган. Бирок баягы терс каарманга да кирет да, бул Алп акынды таштап кетип калат эмеспи? Ошондо дагы мындай чек-чең деген образды биринчи аткаргам да. Урушуп кетип калган эстеп кетти. Чымыракпа, деги эле мындай тасма жөнүндө айтып берип атсаңыз, көзүңүздөн нур чачырап, аябай мындай сүйүнүп айтып берип атасыз тасма дүйнөсү жөнүндөчү. Бирок жакында эле бир гезиттен окуп калдык. Кино дүйнөсүнөн тажадым, актерлуктан тажадым деп интервью берипсиз. Эмнеге андай бердиңиз? Же бул болгону эле журналисттердин өздөрүнүн кошумчасы болуп калдыбы? Же чын эле ушундай айттыңыз беле? Жок, берген чындык бул. Бул акыркы дебесим керек, анткени андан кийин бир фильмге катышкам. Курманжан датка фильминен кийин ушундай бир өтө таң калыштуу окуяларга кабылгам да. Эми бул эфирден интернет азыр укмуш эмеспи, балким кыркып дагы бир сиздер эмес, башкалар дагы чыгарып коюшу мүмкүн, бирок чындыгында кээ бир режиссерлордон көңүлүм калган, эми акылга сыйбаган нерселер сунушташкан да. Анан ошондуктан мен образ үчүн мен ал нерсеге барган эмесмин да. Ошондон кийин мен айткам, бул кино жаатынан четтеген жакшы окшойт депчи. Ошол эле учурда актрисалардан да көңүлүм калган, ошол эле фильмде катышкан. Ошондо акыркы интервью. Кандай ошо Курманжан Даткадан кийин ушунун баары болдубу? Ооба. Ошондо гана сиздин көңүлүңүзгө көп нерселер тийген. Бирок айтсаңыз, ушул тасмага тартылып жатканда жараткан образың, же болбосо мүмкүн Орукчанын образын ойнойсуңбу, мүмкүн ушундай кыйналган киши, жашооң бизде мындай ырым-жырымды көп сакташат го. Ошол нерсе жашооңда кайталанып калбайт бекен, жашоого зыяны тийбейт бекен эч кандай? Кайталанат экен, кээ бир учурлар, кээ бир көз ирмемдер кайталанды. Эми ыйлап жүрбөй ал образдардан качып жүргөнүн себеби ошол да. Жашоодо да ошондой нерселер болуп калат экен. Ошондуктан бул нерсе чын эле экен да, ырым-жырымдан алысмын, такыр карманбайм. Бирок кайталанып калат бирок, кайталанып калат. Мынакей сизди биз актриса жаатында да, ырчы жаатында дагы эң жакшы билебиз, баалайбыз. Сиздер чыгармачылыктан сырткары адамгерчилиги өтө жакшы инсансыз. Ушул сизге ырчылык, чыгармачылык чөйрө ата жагыңызданбы же эне жагыңыздан көбүрөөк келгенби? Бул чыгармачыл дүйнө мага кошунамдан келген деп коет. Кошунамдан келген деп. Байкашымча, апаңыз
Менин апам чармачыл адам, бирок багы бир топ жашка барып калганга байланыштуу мындай эфирлерге чыгып, бирок баса кырчынга быйыл келет экен. Ушул көчмөндөр оюна ушул биздин Таш көмүр шаарынын атынан келет экен. Кол өнөрчүлүк боюнча дегенде мондай шырдак, саймаларды аябай катырган уус киши. Ошондуктан ушул көргөзмөгө катышкан келет экен. Азаматсыз. Ошол тараптан мага жугуп калган го дейм. Энеңиз апаңыз тараптан көбүрөөк өткөн. Азыр эле айтып кеттиңиз, апам дагы барат экен деп уктум депчи. Апаңыз алысыраак жашайт окшойт, Таш көмүрдө мындан 8 саат алыс жерде. Телефон менен эле байланышып турасыздар. Мынакей сизде бүт ырчылык жагыңыз, актриса жагыңыз, сулуулук жагыңыз, бүт жагынан талантыңыз бар экен. Апаңыздан калган өнөрдү үйрөндүңүзбү? Сизге үйрөттү эле кийиз, шырдак, кандай саймалар сайганды? Албетте сайма сайганды, негизи менин кичинекейимден баштап ушул өнөр жолунда аттанган кийимдеримди, костюмдарымды, сахна кийимдеримди апам тигип берген. Ошол үйрөнгөнмүн. Мен биринчи курсумда өзүмө кыргыз кийимин тигип сахнага чыккам, цирк. Өзүңүздүн кийимиңизди? Өзүм тигип, өз колуңуз менен өз колуммен. Азаматсыз. Андан ошондо апам сүйүнгөн, менден жыгыптыр. Актриса, ырчы, сулуу, уус, дагы эмне талантыңыз бар? Эл билбеген. Эл билбегенби? Куудул деп кой. Жакшы. Анда куудул деп өзүңүз айтып алдыңыз. Анда эмес анекдот? Ооба, бир күлкүлүү бир окуя же болбосо анекдот. Майрамдык мындайда. Жок. Жок, сиз биздин астыбызда эмес, сиз телегөрүүчүлөрдүн астында айтыңыз. Биз бул жерде Телегөрүүчүлөр. Куудул эмеспиз. Сыналга жакын келиңиздер. Анткени азыр Бул Гүлнур көрсөтүүдө- Асановнадан, актрисадан, ырчыдан, ууздан дагы бир талант куудулчулугун байкайбыз. Бир жагымдуу окуя айтып берет экен. Эми кааласаңыз бир күлдүрө турган окуя айтсаңыз болот, анекдот айтсаңыз болот, пародия кылсаңыз болот. Өзүңүзгө калтыралы. Баласы атасынан сурайт экен. Ата, мен каяктан жаралгам депчи. Десе, эмнесин бир уялып кетип атасы айтат экен, төшөктү ачып туруп эле түкүрүп койсоң жаралып калгансың депчи. Кечинде туруп төшөктү ачып туруп түкүрүп кайра жабат экен да, анан кайра ачса таракан кетип бараттыр да. Мындан барып турайын деп токтоп калып, баламызың да балам болбосун. Талкалап өлтүрмөкмүн депчи. Кино жаатында жакшы сөздөр болуп атат. Мен адашпасам, мүмкүн алгачкы тасмаңыздыр Туңгуюк деген бир кинодо укмуш роль жараткансыз да. Ошол тасмада сизге эң оор жери кайсыл болду эле? Ал оор жери. Биз улам көрчүбүз ошол киноңуздучу сиз үчүн. Рахмат. Негизи ошол фильмде баш аяк эле оор сценарий эмеспи? Бул болгон эле окуя да, бирок жашоо ошондой болчу ошол учурда. Анан мен ушу жаңы эле коюлган мүрзө экен, ошол жерге барып анан кучактап ыйлаган жерим бар эмеспи апа деп. Ошол жерде мындай мен кичинекеймин да, 5-классым, 6-классымда биринчи эмеси тартылган эмеспи сериясы. Анан азыр ушул жерин тириличип кетсечи деген ой менен барып алып жатып ушинтип ыйлаган жеримде анан образга кайра эле кирип кеткендиктен мен ал жерде тирилип кеткенди деле унутуп калыптырмын. Жаңы коюлган мүрзө болсо дагы апам жаңы коюлду дегендай ой менен ушунчалык боздоп ыйлаган эсимде да. Анда эмесе бир ушундай бир адамдарды зырп эткен сөздөрдөн кийин бир ырда тийбесек болбой калды окшойт. Бир кол чап коюңуздарчы. Албетте эле энелерибиздин өмүрү узун болсун ар дайым, эч ким оорубасын, бар болушун, энеси бар адам эч качан картайбайт дегендей. Кырчында дагы жакында жолугуп сиздин балким апаңызды көрүп калсак, жумуштарын көрүп сизден саламыбызды айтып баралы. Үнүңүз деги эле эжекелерим айткандай укмуш. Бул өзгөчө бир туаса талант, өзүңүз дагы профессионалдуу ырчысыз, консерваторияны бүттүм деп атасыз. Бир жагымдуу чыгармаларды айтып берсеңиз, балким бир шаңдырактарынан. Ооба, шаңдуу кичине майрамдык маанайда. Канекей достор, кол Майрамыңыздар менен, эгемендүүлүк майрамыңыз менен, көчмөндөр оюндары менен баарыңызды да куттуктайбыз. Анда эмесе тамашалоо ыр Эстебес агабыздын Андылик деген чыгармасын ушул майрамды утурлап бырдап коеюн,
башканан белек өзүмө сиздей жан керек. Кыялы кымбат эң сонун ай кандай жан сизге пар керек. Кандай жан сизге пар керек. Сен бирей бышкана алмасың, кол жеткизбейик жайдасың. Жетпесе дагы баркыңан ой, жетилген булбул сайрасын. Жетилген булбул сайрасын. Сен бирей болсом көлдүн балыгы. Кайка балык жолукса да болбостур калкынмайбы. Болбостур калкынмайбы. Ой, болбостур калкынмайбы. Кайка балык жолукса да болбостур калкынмайбы. Болбостур калкынмайбы. Ай баракелде. Анда эмесе ушундай жагымдуу чыгармаңызга биз сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен таптым, мындан соң Назира эжеке Гүлжан айында биз анда электешибиз керек экен, Точно Гүлжан эже жөн өртүрбөй караңыз, андай сонун жагымдуу чыгарма анда элек же кеде дарбыз деп койсок да болот. Албетте тарс эткенин баары тамаша. Гүлнур айым, сизге чоң рахмат. Аттап келген ар бир кадамыңызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана айтып кетсеңиз, Гүлнур Асанова үчүн кыргыз элинин, кыргыз жеринин, кыргыз республикасынын жаркын келечеги дегенде бир сүйлөм менен кандай сүрөттөп бересиз? Кыргызстандын жаркын келечеги мен үчүн Кыргызстандын келечеги кең. Кыргызстан өндүгөт, өсөт, гүлдөйт, ошондо биз да гүлдөйбүз деп коеюн. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Жылдыздуу селфи сиз менен, андан соң ойлорго байкап, элдер канчалык деңгээлде сизди жакшы көрөт экенин чогуу байкап көрөлү. Кол чабуулар жаңырсын. Дегеле Instagram жакшы көрөсүзбү? Сүрөттөрдү жакшы көрөсүзбү? Же көп түшпөйсүзбү сүрөткө? Анча көп түшүрбөйм. Анда биз менен түшүп коелу. Конкуренттен сулуураак болуптур. Конкуренттен. Бул менин конкурентим да. Анда эмесе келиңиз Гүлнур айым, биз сизди комузуңузду калтырып турсаңыз болот. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган биз жакшынакай оюн даярдап койдук. Назира эжекем экөөбүз бер жакта сүрөп колдоп турабыз, колдоп кол чаап, дегеле биз силерге дем күч берип турабыз. Салам Кыргызстандын атынан Гүлжан Атаканова чыгат, жана ырчылардын дүйнөсүнүн атынан, таланттуулардын дүйнөсүнүн атынан Гүлнур Асанова чыкмакчы. Биз сиздердин мындай сулууңуздарга залга тийип калбаш үчүн каскалар даярдап койдук, шлемдер даярдап койдук, аны кийгизебиз. Анын үстүндө кагаздар бар, сиздерге жаа беребиз. Ошол жаа менен бири-бириңиздерге атасыздар. Ким канчалык деңгээлде мыкты атат экенин чогуу текшеребиз. Бирок эң негизгиси сөзсүз түрдө Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынын ден соолугуна пайдалуу суусундуктарын баары сизге беребиз. Алга шек жок, утсаңыз, утулсаңыз деле беребиз. Эгерде утулуп калсаңыз Гүлжан эже да 1 литр, утулуп калсаңыз, утпай калсаңыз бербей коебуз дегендейчи. Биякта Гүлжан эжеге эле кыйын болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сыналга жакыныраак отуруңуздар. Салам Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган жагымдуу сынак. Таймаш. Кол чабуулар. Көчмөндөр оюндары кызуу жүрүп аткан кезде Салам Кыргызстандагы өзүнчө көчмөндөр оюндары болот. Заманбап көчмөндөр оюндары. Мотоциклдин каскаларына үстүндө мындай жакшынакай кагаздар турат, ушуну ачыш керек болот. Назира эжеке, сиз Гүлнур айымга кийгизиңиз, мен Гүлжан эжекеге кийгизейм. Келиңиз эми. Эч сарсын болбоңуздар, чач жазалгасын, эч бузбайт бул. Касканы эң туура эле болдубу? Сонун жарашат турбайбы? Эң чоңун алып келгенбиз. Кирикин көрбөй калдым эчтесе. Мени көрүп атасызбы? Мында ачпасак болот азырынча, баштаганга чейин. Жабалы. Муну жабалы. Келиңиз, жааңыздарды кармаңыздар. Коку ялысыраак тура, мен жыгып атпасмы? Жааңыздарды кармаңыздар. Ар бирөөңүздөрдө 4төн ок болот, 4 жолдон атасыздар. Ким эң ортого жакын атса, ошол утат. Анда эмесе бул жактан кармаласыз дагы. Мындайынан атасыз.
Даярбызбы? Даярбызбы? Телекөрүүчүлөрүбүз даярбы? Көрөрмандарыбыз даярбы? Анда эмесе кол чаалар жаңырсын. Кезек менен атабыз. Кезек менен атат. Кезек менен атат. Эң биринчи албет эле конок баштасын. Ана sok. Жок, коногубуз баштай берсин. Сиз даяр болуп туруңуз. Үстүнө атыңыз, Абайлап мойнунга тийбеңиз. Üstüge. Üstüge такыр эле үстүгө кетти. Kol çağlar. Эми dem güç. Korktum da bu dem. Düstur. Не кылайын? Эмне ошондой? Азыр биринчи жакыныраак колуңузду эме кылыңыз, тийгиз болбоңуз. Кандай мерген экен чоо айкайлычы. Men жакшы берген болбокмун да. Жакшы. Азырынча 0-0. Сындырып алмайм. Азырынча 0-0. Биз оңдуп берели. Ар дайым эле дегеле ушундай биздин буюмдарда өкмөттүкүн сындыра берген Гүлжан Атаканова рахмат. Майка киргизе. Колуна кырчылып калат го. Ошон үчүн мону мондойдон кармабай, биякта эле мындай эле кармаса болот. Мол кое берет, Келиңиз. Ойдат. Өзүңүз байкагандай кичине алысыраак жылды. Түз эле тура берсеңиз болот, мындай эле тура берсеңиз болот. Ажалга тике кара дегенде. Ай баракелде. Бүгүн көрсө бизде конокто көрмөргендер келиптир. Тиди? Мен атып көрөйүнбү? Сен тиз сөйле. Акыркыларын сиз атып көрсөңүз болот, Мектепте жакшы эле атчу элем да. Өйдөрөк. Каяка атып атат экен? Мен бияктан капталдан туруп бияка атып атканыңызды байкап атпаймынбы? Жок, монун ичинен вообще неме дете албайт экенсиң. Бактын ичи өзүнчө мамлекеткен, ичи айтып коюңузчу. Биз просто неме эже-сиңдибизди атышпай атабыз. Анда мындай кылалы. Макул. Аябай эле атып атканда мону ачып коелу. Ушинтип. Ушундай кылыш керек экен. Сиз ачып атасыз. Сиз жаңыз. Кудай, коркуп атам. Ойдор ата мен көзүмө. Көзгө тийсе эчтеке болбойт бактак. Ок өтпөй турган каска. Тиди бирок Жакын бирок жакындады, могул жерге тийип өттү. Азамат, эми сиздин Дагы өтүп кетти. дагы өтүп кетти. Азырынча 0-0. Ачалы. Эми сиздики бул жабыл. тешпейт экен. Келиңиз өткөстөрүп коелу. Кимдин оюнча ким утат? Кандай дейсиздер? Гүлнур Асана утат дейт жакта бирөө. Кана? Тоспранчы. Ай баракелде. Жүрөгүм чыкты. Эми сиздики жабалы. Башымды эле аткандай болду. Башымды жараткандай эле болду. Бирден ок калды. Айымдар азырынча биздин эми сиз атасыз Гүлнур айым. Келиңиз. Эми сиз дагы Гүлжан эжекем чекесин жаратыңыз. О, Кудай, демалы. Сиз антпеңизчи, жүз тургуз. Жайда туруңуз. Жентип турса сөз мараң. Коркутпай өйдөр атчы. Сиздики дегеле мо сол жака атканда жакшы көрөт окшойт. Акыркы ок менен эми келиңиз. Ал эми Назира эжеке, сиз Дагы бир жеке бир жар коюңузчу. Гүлжан эжени атасыз, көптөн атайын деп жүрбөдүңүз беле? Кана? Ачай. Жок. Меники ачта. Сиздикини ачтык. Эмне урушуп атпаймынбы? Ачай деп. Жакшы. Азыр Назира эжеке, Гүлжан эжекени сиз атыңыз. Андан соң Гүлнур айымга биз сизге дагы бир мүмкүнчүлүк берели. Сиз кийин беле атып берсеңиз болот. Гүлжан эже, Назира эжем сизди көптөн бери атайын деп жүргөн экен, аттырып коелучу. Атсын. Эмеге жа атайын деп жүргөм да. Мону киргизип аттырсаң, мо неудобно болот экен. Кийгиз койсоң. Кыйкырбай сүйлөңүз мага, эмне кыйкыраңыз? Айтам мен жакшы. Кое туруңуз. Кое туруңуз, чечпей туруңуз. Сиз дагы бир жолу атыңыз, анткени жок дегенде бир жолу тийгизбей койсоңуз аны эл эмне дейт? Бул комуз эле. Комуз эле атып жүрөт. Комуз эле оюн атып жүрөт турбайбы деп өзүн. Не кылайын дейм? Келиңиз, жардам берип коелучу. Дагы жакыныраак жардам берип коелучу. Жок. Жөн мындай алып кел, салып. Эми атыңыз.
Баракелди. Эми окшошт. Анда эмесе сүйүктүү телекөрүүчүлөр, салам Кыргызстанда көчмөндөр оюндарына арналган жаштакай жатыш болду. Буну дагы Гүлнур Асанова менен Гүлжайна Атаканова ачты. Кол чапкычыңыздар болду. Келиңиз. Биз каскаңызды чыгаралы. Караңызчы кандай берген экенбизди жекебиз. Кал өзүнө жыгачын атыптыр. Сизге да чоң рахмат. Ооба, рахмат. Жана албетте эле старт аттуу картинг клубка ушундай жашнакай каскаларыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Гүлнур айым, келиңиз, эркин микрофон, элге кайрылып, өзүңүздүн көрөрмандарыңызга бир өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып алсаңыз болот. Кыргыз эли бөөдө кырсыктан алыс болсун, дайым жакшылыктар болсун, ар бир үй бүлөгө аманчылык каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу Гүлнур айым. Сизге ушунчалык не деген мактоолорду айтсак жарашат. Бар болуңуз, убактыңызды бөлүп келгенге чоң ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыкка ийгилик, үй бүлөңүзгө бакыт, өтө сабырдуу, назик жана күчтүү айымсыз. Бар болуңуз. Анда болсо сизди эме куру кетирбей биздин башкы дебөрчүбүз Шоро компаниясынын суусундуктары менен белек катары Шоро байкебиз алып чыгып берсе, сизди узатып коет. Канеке кол чабуулар менен Шоро байкебизди тосуп алсак. Бул суусундуктардын арасында легенда суусу бар. Бул жөнөкөй крандан чыккан эмес, Кыргыздын булагынан 2100 метр бийиктиктен чыккан сонун суу. Мунун арасында сиз үчүн максымы бар, соросу бар, куруттары бар дегеле бир айлык бул жакта кенен үйдө муздаткычка салып коюп ичсеңиз боло берет. Келип туруңуз, үйдү көрүп алдыңыз дегенде кыргызда айтылып калат. Анда эмесе Шоро байке мотоцикл менен жеткизип койсун. Кол чабуулар. Албетте биздин суусундуктарды апакеңизге да ооз тийгизип коюңуз, сөзсүз. Жакшы калыңыз, рахмат. Гүлнур Асанова. Байрамыңыз менен. Көзгө ким сулуу? Гүлжайна менен Назира сулуу. Таң калып аткан болсоңуздар, мээримге барыңыздар. Күндүн ысыгында булактын суусуна эчтеке жетпейт. 2200 метр бийиктигинен мөңгүдөн түшкөн булак суусунан чогултулган легенданы мен сиздерге сунуштайм. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Кыргыз элимде ар дайым майрам болсун, бүтөр менен кайра майрам башталсын. Туура айтасыңыз, Санжар мырза. Бардыгыңыздарды үчөөбүздүн атыбыздан жана жалпы көрүнбөй биз менен чогуу иштеп жаткан жамааттын атынан дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Албетте, ар бир күнүбүздү майрам кылыш ал өзүбүздөн, ошондуктан жакшы жатып жай туруңуздар, кийинки жолу жолукканча саламатта туруңуздар. Окуусу башталгандар окуусу ийгиликтүү болсун. Салам Кыргызстан сиздер үчүн. Санжар, Назира, Гүлжайна. Кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламат алыңыздар. Салам Кыргызстан. Мен аябай сүйүнүп атам. Кыргыз элинде эле сүйүнүп аткан болушуңар керек. Азыр мен айткандан кийин силер деле барыңыздар сүйүнөсүңөр. Эй, бүгүн келген коноктор жөнүндө кандай ойдо, кыялда калдыңыз? Антпеңиз. Айтыш керек. Биринчи келген кыз жөнүндө эмне мен кандай ойдо калдым айтайынбы? Өзүнчө эле назданып, тим эле сулууланып эле, моонтип эле чойлой берет экен. Мындай жаштай эле тарс эле жүрбөйбү, туурабы? Эмне? Андай болбойт, Назирже. Мисалы Гүлнур делечи, Гүлнур деле сулуусуң деп койсок, мен калдарым бияка өткөрүп алгамда, мең менен. Тим эле укмуш болуп кетти. Анан, эмне сиз ушактабай калгансызбы? Ушактай бериңиз, эчтеке болбойт, айтып калат, эмнеси бар экен. Зато элге азыр жагат, бакуштарым кайра, куштоону баштаган турбайбы? Браво, yes деп башташ. Файланайын, бугуң толуп калган го, Ооба. Жарылайын деп калгам. Тим эле биз ушактасаң ушактадың дейт, ушактабасаң ушактабадың дейт, узун кийсең кыска кийдиң дейт, кыска кийсең узун кийдиң дейт, шымдансаң шорт кийсең шорт кийсең дейт. Айланып кетейин, элге эчтеке жакпайт. Андан көрө нормально ушактай бериш керек. Каалагандар көрөт, каалабагандар көрбөй койсун, туурабы? Өткөндө бирөө минтип коюптур, салам Кыргызстан бүткүчө менен аллергия болуп кетем дейт. Ошончо аллергия болуп көрө бербей өчүрүп түштө, туурабы? Жаккандар көрө берет да. Мен өткөндө айтып атпай. Ушакчы келатат. Ой, бир тойго барсам, супер ушакчы деп чакырат, ошодой сүйлөйм. Ушакчы деген жакшы эле. Ким эле ушак айтпайт экен? Элдин баардыгы ушак айтат. Аз керек болсо аялдар менен эркектер деле ушак айтып калган. Мынакей биринчи келген жана жанар жөнүндө айтып берейинби? Эмнелерди калдым? Анан мен тиги жакка баргам, анан бул жакка баргам. Анан менин жашоом тыптынч деп тим эле өзүнчө эле кадаланат да 24 жашка чейин эмнелерди гана көрбөгөн болуш керек. Калп эле тим эле өлмүш болуп, тим эле сулуу чымчык болуп отурат келип болупчу. Анан тим эле баягы эле бул Клара 2 го. Ой. Агат. Ошо теманы козгоо. Эчтеке болбойт, эч нерсе болбойт. Эмне болот экен?
айтам эле берки Гүлнур жөнүндө Гүлнур жөнүндө эми турмушуң жөнүндө кичине айтып бербейсиңиз эми замоктоп койгом деп эми эмне турмуш замоктоп койгон болмок беле туурабы ачылат дагы эртең элечи анан эмне болот анан эртең Гүлүчүн бирөө таап алып ачып койду деп анан Ай, сен сүйлөй бер, ай, эмне эч жамандагыңыз келбей калганбы Ооба, ай мен деген жамандабайм. аябай деген ишенесизби ушул жеричи тим эле ушул салам кыргызстанга ушун үчүн келем да мен ушун үчүн эле келем просто кеткенден элечи Мен мындай кылбайм. сен Сен жамандай бер, мен жаныңда эле угуп отура бербейинби? Сага деле кулак анда керек да. элдер монтип айтышат го тим эле ушактаган анан мынтип тиштагыла таштагыла деп элге эч нерсе жакпайт элге жакшы Анда ушактай берейинби? ушактай бериңиз эмне ушактайсыз ушактаңыз Сен чачың анча эмес. сиз мени жамандабаңыз тиги экөөнү жамандаңыз мен балекет мейретип алып кетпейсизби эмне болду сизге ай жакшы эле кылды кагылайын кудай бар экен мынакей кайра эле кошуп койдук го мынакей эл ушуңуздун кызыкча элеңер ушагына кызыкча элеңер мына баштадык ошон үчүн дайым биз менен бирге болуңуздар мындан бул да башында кичине сылатып сыйпатып ушактап атканыбыз кийинкилерин эзебиз биз менен болуңуздар баскетке эми тигилер Гүлнур менен тиги жанар келди кетип калайбыз ай моюн унуткан турбайм